Kim ушуну атты бара турган болсо, эгерде бирөө сураса миңиңизге берип койсоңуз, бул дүйнөдө жакынчылыктан бар да, ахиретте тозоктон бар да дейт. Мына жөн эле бакканыңызга, ал эми Алланын жолуна деп баксаңыз, эртеге ушу мекенимди сактайм, элимди сактайм, динимди сактайм. Мен болбосом балдарымды сактасын, неберелеримди сактасын, эртеби кечпи баары бир тууган дүйнөдө баары чогуш болот. Ошол үчүн атты көрөсүз аткандай керек. Ошондой атка суу ичкенине да сооп аласыз. Ар бир жемине, ар бир чөбүнө сооп аласыз. Жана аттын заарасы да, тезеги дагы ким ошо ат баккан кишини кыямат күнү таразасына өлчөнөт экен тууганда. Ар бир аттын басканына күнөөңүз кечирилип турат, даражаңыз көтөрүлүп турат экен. Ошондуктан иншаллах ат расход элекен деген сөз жаман бул сөз. Садакадан мал азайбайт дейт. Сүткорлуктан береке болбойт дейт. Атка берген садака ушундай улуу экен туугандар. Ошондуктан мынакей ат жылкы багып атасыздар, баарыңыздарга расход кылып атасыздар, бактырып атасыздар. Буга биз жүрөгүбүз кичине кысылып калбасын. Кудайга шүгүр, бул садаканы сооп алабыз. Буга береке келет, жакшылык келет. Эч качан ушу көк борунду таштабайлы, дагы өлүп турайлы. Торпок улак болсун, эчки улак болсун, айырма теке улак болсун, айырмасы жок. Кудай кааласа ушул мен ойлойм иншалла кыргыз элин башын бириктирет. Урууларга бөлүнбөй, региондорго, областтарга бөлүнбөй, ар кандай партияларга бөлүнбөй, ынтымакта болуп, бир баш болуп, дайыма бир муштумдай болуп, Манас атабыздын осуятын алып, өзүбүз дагы, балдарыбызды дагы батырлыкка, эр жүрөктүккө, жакшылыкка иншалла тарбия кылайлы. Намазды таштабайлы туугандар, бүгүн бар, эртең жок дүйнө. Бири-бирибизге достугу таштабайлы. Жүрөгүбүздөн тилибизди тек сактабайлы. Мамлекетибизге, элибизге дайым айтайлы. Ушу атты багып атып, мекенин Кыргызстан дегенди коргоо үчүн даярмын деп даярсыздарбы? Аллаху акбар. Алла кабыл кылсын, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла таала ошо улак уюштуруп берип аткан чоң